Bişkek'te saat 7. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Эфирде таңкы бурулуш, студияда Талайгүл Чабдарова жана Чыңгыз Рыскелдиев. Саламатсыздарбы? Арыбаңыздар, ардактуу радио каармандар. Мына ошентип биринчи радионун толкунунда бүгүн биз дагы бир кызыктуу маалыматтардын үстүндө сөз кылып жана сиздерди кызыктырган суроолорго жооп алып берүүгө келип калган мезгилибиз. Албетте, Чыңгыз, бүгүнкү күндө саат сайын улам жаңы маалыматтар чыгып атат. Биз уктуруунун башында алгач кесиптешибиз Урмат Жээнбековго сөз берели. Саламатсыңбы, Урмат? Саламатсыздарбы, кесиптештер. Бүгүнкү күнгө карата кандай соңку маалыматтар бар? Өлкө аймагында, чет өлкөдө кандай жаңылыктар болуп атат? Жалпы угармандар менен ушул маалыматтарды угуп алалы. Рахмат. Бүгүн 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мындан туура 31 жыл мурун, тактап айтканда 1989-жылы ушул күнү Кыргыз СССРнин Жогорку Совети Кыргыз СССРнин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Бул мыйзам 2004-жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Кыргыз тилине мамлекеттик тил макамынын берилиши адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө, ошол менен бирге коомдун руханий жаңылануусуна, жаңыча ой жүгүртүүсүнө, эне тилдин кадырын көтөрүүгө ташталган зор кадам болгон. Мына ушул күндөн бери 23 сентябрь кыргыз тил майрамы катары белгиленип келет. Быйыл пандемияга ылайык атайын иш-чаралар талапка ылайык өткөрүлөрүн президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы маалымдады. Кыргыз тилине мамлекеттик статус берилген 31 жыл толгонуна байланыштуу кечээ 22 сентябрда Ички иштер министрлигинин республикалык окуу борборунда тил элдин байлыгы жана баалуулугу деген аталыштагы онлайн форматта атайын конференция өткөрүлдү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлады. Маалыматка ылайык, конференциянын жүрүшүндө мамлекеттик тилдин учурдагы абалы жана ички иштер органдарында мамлекеттик тилдин өнүгүшү жана аны ар тараптан колдоо боюнча иштер жүргүзүлүп жатканы белгиленди. Иш-чаранын катышуучулары да мындан ары мамлекеттик тилдин өнүгүүсүнө өз ара кызматташууну бекемдөө тууралуу өздөрүнүн ойлорун айтышты. Конференцияга мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын, Билим берүү жана илим министрлигинин, президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү, ошондой эле Ички иштер министрлигинин мамлекеттик тил бөлүмүнүн жана башкармалыктардын, окуу жайлардын кызматкерлери катышкан. Эки боордош өлкө Кыргызстан жана Россия биргелешкен аракеттин негизинде коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү мезгилинен ийгиликтүү өтө алат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев соода-экономикалык, илимий-техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык Кыргыз-Россия комиссиясынын отурумунда билдирди. Эркин Асрандиев былтыр Россиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапары союздаштык мамилелерди мындан ары өнүктүрүү жана чыңдоого бекем негиз түзгөнүн эске салды. Вице-премьер-министр белгилегендей, киргизилген карантиндик жана чектөө чаралары эки өлкөнүн экономикалык көрсөткүчтөрүнө дагы таасирин тийгизди. Жыйындын соңунда соода-экономикалык, илимий-техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык Кыргыз-Россия комиссиясынын 22 отурумунун протоколуна кол коюлду. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 4 октябрда боло турган Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого байкоо жүргүзүү үчүн эл аралык уюмдардын дагы 42 өкүлүн эл аралык байкоочу катары аккредитациядан өткөрдү. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматы билдирди. Боршайкомдун 22 сентябрдагы отурумунда белгиленген үлгүдөгү күбөлүк берүү менен Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого байкоо жүргүзүү үчүн дипломатиялык жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн эл аралык байкоочу катары аккредитациядан жөнүндө чечим кабыл алды. Бишкек шаардык мэриясынын баш шаардык транспорт башкармалыгы 8 жерге жол чырак орнотууга жана курууга конкурс жарыялайт. Муниципалитеттин басма сөз кызматынан маалымдагандай, каладагы 9 көчөнүн кесилишине жол чырактары орнотулат. Жаңы жол чырактарга 4,874,000 сом каражат каралган. Конкурстун жыйынтыгы 28 сентябрда белгиленет. Шаар бийлиги билдиргендей, жол чырактардын тизмеси шаардыктардын сунуштарын эске алуу менен түзүлгөн.
Кыргызстан менен Россиянын кайчылашчылыгынын жабылуу аземин 2021 жылга жылдыруу пландалууда. Бул тууралуу Бишкекте өткөн Кыргызстан менен Россиянын соода-экономикалык, илимий, техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиясынын 22-отурумда вице-премьер-министр Эркин Асрандиев билдирди. Ал пандемияга байланыштуу бир катар иш-чаралар өтпөй калганын белгилеп, иш-чаралар ишке ашырыларын белгиледи. Асрандиев Россиянын вице-премьер-министри Алексей Аверчук кайчылашчылыгын жабылуу аземин 2021 жылга жылдырууну сунуштаганын билдирди. Эске салсак, Кыргызстан менен Россиянын канаатташ жылынын салтанаттуу ачылыш аземи ушул жылдын 27 февралында Москва шаарында өтүп, ага эки өлкөнүн мамлекет башчылары катышкан. Нарын районунда көпүрө өткөлдөрү орнотулууда. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалымат кылайык, Нарын районунун Карачи айылында жерге тал айыл аймагынын күч каражаттарынын жардамы менен айылдын Төлгө ата, Каскеримов, Сулайманов жана Казы көчөлөрүндө жалпы 24 дана көпүрөлүк өткөлдөрдү орнотуу иштери белгиленген. Бүгүнкү күндө Төлгө ата көчөсүндө 6 дана өткөл орнотулду. Аткарылуучу иштердин жыйынтыгында 120 турак жай, 1 мектеп, 1 ФАП корголот. Иштер улантылууда деп билдирди Өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Бишкек суу канал башкармалыгы шаардагы суу түтүктөрдү оңдоп жатканына байланыштуу бүгүн 23 сентябрда шаардын айрым жерлеринде ысык суу берүүнү убактылуу токтотот. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан кабарлады. Маалыматка ылайык, бүгүн саат 9-дан кечки 6-га чейин Ден Сяопин, Профсоюз, Патрис Лумумба жана Кустанай көчөлөрү менен чектешкен аймакта ысык суу токтотулат. Жаңылыктардын соңунда бүгүнкү күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Синоптиктер билдиргендей, бүгүн 23 сентябрда Ысык көл, Нарын областтарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал абад, Чүй областтарынын тоолуу аймактарында жана жаан-чачын болот. Батыштан жел согуп турат. Ысык көл, Нарын областтарынын кээ бир райондорунда шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы бүгүн Чүй областында 18-23 градус жылуу болот. Нарын жана Ысык көл областтарында 13-18 градус жылуу, Ош, Жалал абад, Баткен областтарында 21-26 градус жылуу болсо, Талас областында 18-23 градус жылуу. Бишкек шаарында бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы плюс 21-23 градуска барабар. Рахмат, кесиптеш. Мына ардактуу радио каармандар, соңку жаңылыктар менен биздин кесиптешибиз Урмат Жээнбеков тааныштырды. 7 саат 7 мүнөт. Ал эми биз болсо таңкы бурулуш программасын алда карай уланталы дагы жаңылыктардан биз дагы азын-олак кеп козгойлу. Бүгүнкү күндө коомчулукта анан Кыргызстанда эң маанилүү маселе эле бул коронавирус, аны алдын алуу, ошол жайылып кетпешине жол бербөө маселеси болуп атпайбы, Чыңгыз? Жакында эле кечээ күнү дагы ошол оорунун алдын алуу боюнча республикалык ыкчам штаб дагы деле иштеп атат. Мына ушул штаб өзүнүн жыйынын өткөрдү. Тиешелүү түзүмдөргө, жарандарга ошол өлкө аймагында бет кап кийүү режимин сактоону, ошондой эле санитардык эпидемиологиялык коопсуздук чараларын көрүүнү тапшырды. Анткени азыр бардыгыбыз эле көрүп атпайбызбы, жерлерде эреже талаптарды сактабаган учурлар көп эле кездешип атат. Ооба. Эл абдан эле эркин бир турмушка кайра кайтып келгендей болуп атат. Себеби бул коронавирус инфекциясы ушуну менен токтоду деген дагы бир жыйынтыкка келген сыяктуу бир элес калтырып атат да. Чын-чынына келгенде азыр Европада кайрадан бул инфекциянын көбөйүп жаткандыгы айтылып атат. Интернет желелеринде байма-бай маалыматтар айтылып атат. Жана ошондой эле биздин өкмөт саламаттыкты сактоо министрлиги айтор ушул жагдайга тиешелүү органдар бардыгы тең биздин жарандарга кайра эскертүү берип, санитардык эрежелерди сактоону суранып дагы, талап кылып дагы коюп жаткан мезгили. Кечээ күнү ошол республикалык штабтын жыйынында биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Батырбеков тармактык органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жерлерде түшүндүрүү иштерин жана адам көп чогулган жайларда, анын ичинде супермаркеттерде, базарларда, соода борборлорунда, коомдук транспортто бет кап кийүү режимин кармануу боюнча ишти күчтөндүрүү тапшырмасын берди. Буга ар бир мекеменин жетекчиси, ар бир ошол адамдарды, жарандарды иштетип аткан иш берүүчүлөр, ал менчигинин түрүнө карабастан мамлекеттик болобу, жеке менчик болобу, ошол эле тигүү цехтери, ошол эле жана транспорт каражаттарын иштетип жаткан, коомдук транспорттарды иштетип жаткан фирмалардын ээлери,
баардыгы ушул маселени эске алышы керек. Анткени күн сууктап калды, башка оорулар дагы жанагындай сасык тумоо, грипп оорулары дагы болуп калышы мүмкүн. Мындай учурда сөзсүз адамдарда ошол коронавирус илдетин күчөтүп жиберүү шарттары түзүлүп калат. Мына ушул багытта дагы бир топ тапшырмалар берилди. Муну ошол ар бир мекеме, ишкана эске алат деген ишеничте болуп туралы. Ооба, жана дагы ар бир биздин угармандарыбызга дагы кайрылалы. Ар бир жаран өзүнүн бир жарандык милдети катары өздөрүнө бир жакшылап кабыл алып алуусун өтүнөт элек. Себеби мамлекет ушунча бир суранып, ушунча бир тапшырма берип аткан соң, мунун баардыгын тең ар бирибиз аткаруу бул жарандык милдетибизге кирет. Демек, андан баш тартып кетүү же болбосо аны аткарбай коюу чекилигиш деп билсек болот. Бүгүн 23-сентябрь кыргызстандыктар сыймыктана турган дагы бир аябай олуттуу күн экен, Чыңгыз. Ооба. Бүгүн мына жогоруда биздин кесиптешибиз Урмат дагы айтып өттү, мамлекеттик тил болуп кабыл алынганын 30 жылдыгы деп. Мына ушул майрамды салтанаттуу түрдө белгилөө муну баягы биздин мамлекетибизде өтө бир жакшы деңгээлде майрамдала турган майрам десек болот. Биз бул боюнча уктуруунун экинчи бөлүгүндө кененирээк токтолуп, анан кененирээк сөз кылат болушубуз керек, биздин алдын ала пландарыбыз боюнча. Дагы бир олуттуу маселе, кечээ күнү Кыргызстандын аймагында, Кыргызстанда ошол экономикалык багытта дагы бир топ олуттуу бир жыйын болуп өттү. Белгилей кетсек, ошол Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков, Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчукту кабыл алды. Анткени ал адам ушул жерге, биздин Кыргызстанга атайын бир жыйынга катышуу үчүн келген. Бул Кыргыз-Орус өкмөт аралык комиссиянын жыйыны болмок. Ал жыйында ошол комиссиянын тең төрагасы Алексей Аверчук ушул расмий визитинин алкагында ошол Кыргыз Республикасынын президенти менен жолукту. Бул жолугушуу кайсы бир деңгээлде эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты, соода-экономикалык мамилелерди жөнгө салуу боюнча бир топ сүйлөшүүлөрдү ушул президент менен дагы жүргүздү деген маалыматтар чыкты. Ооба. Кыргыз-Россия эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун, анын ичинде Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында кызматташуунун азыркы абалы жана келечеги жөнүндө дагы жакшы ойлор айтылып, ортого жакшы пикирлер салынды деген маалыматтар бар. Мындан ары дагы Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында, андан сырткары дагы ушул багытта сүйлөшүүлөр, өз ара кызматташуулар мындан ары дагы улана берет деген ишеничтебиз. Анткени буга чейин ошол пандемияга байланыштуу Кыргызстан менен Россиянын товар алмашуусу да бир топ азайып кеткен. Ушу кечээ күнү ошол Кыргызстан менен Россиянын соода-экономикалык, илимий-техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык жыйыны болуп жатканда дагы бул маселеге кеңири токтолду. Бул отурум эсеп боюнча 22-чи отурум экен. Бул отурумда биздин вице-премьер-министр Эркин Асырандиев дагы эки өлкө ортосундагы мамилени жакшыртуу, товар алмашууну жакшыртуу, соода-экономикалык мамилелерди жөнгө салуу боюнча бир топ өзүнүн пикирлерин билдирди. Эми сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы кандай болду, ошого жараша дагы иш уланмакчы. Анан Кыргызстан-Россия демекчи, Чыңгыз. Кыргызстан-Россия ортосундагы мамилелерди жөнгө салууда мигранттар маселеси дагы турат да. Ошол мигранттар маселеси боюнча биздин Кыргызстан менен Казакстан менен Россиянын чек арасында дагы деле биздин эмгек мигранттары бар экендиги, ал жерге топтолуп аткандыгы тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилиги дагы маалымат таратып жатпайбы? Маалымат таратып эле тим болбостон, алар ошол жерге мындай өз ара карым-катыш жөнгө салынга чакты мындай кармана турууну, ошол чек арага күн сууктап калды, топтошпой турсаңар деген дагы өздөрүнүн баягы билдирүүлөрүн таратып жатат. Бул соңку маалыматтар да ушул элчиликтин кайрылуусу дагы берилген экен. Анан дагы ошол маалыматтарга караганда, ушул мигранттар жөнүндө айта турган болсок, ушул учурдун былтыркы жылдын ушул учуруна салыштырмалуу Россиядан Кыргызстанга кайтабыз деп билеттер сатып алып аткан мигранттардын саны быйыл абдан эле көбөйгөн экен. Тагыраагы 1,5 эсеге пайызга көбөйгөндүгү айтылып атат. Дагы олуттуу маалыматтардын бири бул бүгүнкү күндө ошол шайлоо маселесине байланыштуу
көбүрөөк ушундай бир окуялар катталып атат. Албетте бул биз үчүн дагы, жалпы кыргызстандыктар үчүн дагы өтө мындай маанилүү десек дагы болот. Өзүң уккандай, ушул Ысык Ата районунда Жээк айылында, мен жаңылбасам, Жээк айылында ушундай бир окуя катталып, ушул айыл ичинде ар кандай бир чыр чатактардын болуп кеткендиги дагы айтылды. Албетте бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандын аймагында биздин жарандарыбыз каалагандай көчүп жүрүүгө, каалаган аймагында жашоого алардын укугу бар деген маселеге келсек, анда бул Чүй областынын Ысык Ата районундагы Жээк айылындагы тургундар ортосунда чыккан чатак кайсы бир деңгээлде алардын жоопкерчилигине байланыштуу маселе экендигин дагы айта кетсек болот. Кечээ күнү ошол Жээк айыл өкмөтү билдирген, эки тарапты элдештирүү багытында элдик жыйын дагы өткөн экен. Албетте баягы ортодо ар кандай чыр чатакты чыгарганга себепкер болгондорду ички иштер органдары талдап, аныктап, тактап, анан жоопкерчиликке тартат болуш керек. Бирок бул боюнча дагы Конституцияда дагы өзүнчө бир беренелер бар болуш керек. Биздин соңку маалыматтарды даярдап атканда ушул боюнча дагы бир маалыматтар чыкты окшойт. Чыңгыз маалыматтарды карасаң, анткени Кыргыз Республикасында ушул мыйзамдарга ылайык, конституциялык мыйзамдарга ылайык атайын беренелер бар болсо керек. Ооба, беренелер мына ушул Кыргызстандын аймагында жашоочулар жана Кыргызстан жарандары эркин баягы көчүп конууга, каалаган аймагына барып жашоого укугу бар деген беренелер каралган. Мунун багытында дагы албетте ошол аймактык баягы администрация алардын жашоо шартына, андан аркы ошол жердеги жашоосун жөндөп кетишине өздөрүнүн бир салымын кошууга дагы бул жакта мыйзамдын негизинде алар дагы жол көрсөтүп жана жардам берүүгө алар дагы милдеттүү экендиги айтылат. Турак жай, ошол Кыргыз Республикасынын жараны жашап жаткан турак жай бул кол тийгиз болуп эсептелет экен. Турак жайда жашагандардын эркине каршы эч кимдин ага кирүүгө укугу жок. Ушундайбы? Ооба. Турак жайга кирип баруу менен жасалуучу тинтүүлөргө жана башка иш аракеттерге, бул иш аракеттердин мыйзамдуулугуна сот тартибинде даттануу укугун адамдарга берүү менен мыйзамдарда белгиленген учурларда гана жол берилет деген бөлүмү бар экен. Ар бир адам Кыргыз Республикасынын аймагынын чегинде орун которуу, өзү баруучу жана жашоочу жерди тандоо укугуна ээ деп турат. Демек, Чыңгыз, ар бир Кыргыз Республикасынын жараны, ал республиканын кайсы аймагы болбосун, кайсыл айылы болбосун, ошол жерден өзүнө жеке турак жайды сатып алууга, куруп алууга мыйзам боюнча, анан ошол жерде ээн эркин жашоого милдеттүү, анан укугу бар. Ага тескери мындай таасир көргөзүп же болбосо ошол жерде жашоосуна тоскоол болгондор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде жоопко тартылат деген маселе экен да. Бул биздин Конституцияда дагы, башка жарандык кодексте дагы, эгер ага тоскоолдук жаратса, кылмыш кодексинде да каралган жоопкерчиликтери бар экен. Ооба, бул ошол аймактагы мына ушундай бир чыр чатакка же болбосо аймактык чыр чатакты козутуу сыяктуу бир беренелердин негизинде иш козголуп калат го дейм, ооба, сөзсүз жоопкерчиликке тартылат экен. Дагы маселе мына бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандын айыл чарбасы, айыл чарбасында да бир топ мындай бир олуттуу жаңылыктар болуп атат, олуттуу бир эл кызыга турган маалыматтар тарап атат. Негизги маселе бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандын аймагында, Кыргызстан мал киндиктүү өлкө, мал абдан көбөйүп атат деп сүйүнүп атат. Бирок ошол эле учурда малдын санына эмес, сапатына көбүрөөк көңүл бөлүү, ошол асыл тукум малды өнүктүрүү маселеси өтө олуттуу болуп атпайбы? Ооба. Сапаттуу демекчи ушул эт багытында, сүт багытында ар кандай баягы асыл тукум малды көбөйтүү жана анын ичиндеги ошол инфекциялык ооруларга дагы бөгөт коюу үчүн ар кандай чараларды көрүү, бул ошол малды асырап аткан жана эт менен сүт менен камсыз кылып аткан адамдардын жоопкерчилигинде болуп калат десек болот. Ошол малдын туягын эле эмес, анын сапатын да жакшыртуу кандай болот деген багытта биз кесиптешибиз менен дагы ушул багытта сүйлөшүп көрөлү.
Анда биз кесиптешибизди бул жака чакырып алалы. Дал ушул багытта өзгөчө өзүнүн жакшы бир иштерин жасап келаткан биздин сыймыктуу кесиптешибиз Сагынбек Абдыкалыков агайыбыз студиябызга келди. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Кош келипсиз. Рахмат. Ошо мени студияга чакырып ушундай маселе көтөрүп атканыңыздар үчүн чоң рахмат. Эми негизи биз көбүрөөк ошол малдын да баягы саны көбөйүп кетти, жайыттар тарып кетти деп атпайбызбы? А бирок ошол эле учурда мисалы биз күнүмдүк дайыма багып жүргөн уйларыбыз 5 литр сүт берет, дагы асыл тукум жакшы деген, тукуму жакшы башка жактан алынып келинди деп аткан уйлар 15, 20, 30 литр сүт берет деп эле таң кала беребиз го. Ушул жагынан көбүрөөк мындай бизге түшүндүрүп берсеңиз, анткени сиз республиканын туш тарабын кыдырып жүрөсүз. Ушул асыл тукум мал өстүрүүнүн артыкчылыктары кайсылар экен? Туура айтасыздар. Мына бүгүнкү күндө өзүңүз айткандай, ошо кыргызда сөз бар. 5 литр сүт берген уйдан көрөкчө 3 литр сүт берген эчки баккан жакшы деп айтышат да. Анткени себеби ошол эчки 3 литр сүт берсе дагы азыраак тойт пайдаланат экен дагы, ошо чыгым азыраак болот экен. Мына бүгүнкү күндө ошо Кыргызстанда 1.680.000 уй бар экен. Мына ачык айтып коелу, бүгүнкү күндө уйлардын ошо өзүңүздөр айткандай пародалык сапаты начар болуп атат. Орто эсеп менен алганда бир күндүн ичинде бир 6-7 литр эле сүт берет экен. Өткөн жылдагы маалыматтарга караганда бир уйдан орто эсеп менен алганда 2000 литр эле сүт алыныптыр. Эми бул баягы Советтер Союзунун учурундагы менен салыштырып көрө турган болсок, Советтер Союзунун учурунда бир уйдан орто эсеп менен 3000 литрден сүт алган. Бул албетте жакшы көрсөткүч. Жылына, Жылына. Азыр болсо андай болбой жатат. Себеби эмнеде экен? Себеби мунун көп факторлор бар экен. Биринчиден биз жанагындай пародалык өзгөчөлүгүндай жоготуп алдык да. Мурда алото тукумундагы жакшы уйлар бар эле. Эми алардын ордуна кичинекей уйлар пайда болуп калды. Бул дагы начарыраак болуп атат. Экинчиден ушу тойт маселеси. Тойт маселеси болгондо баягы учурдагыдай баягы сенаж, силос баягыдай берилбей калды. Негизинен эле кесек тойттар берилет. Анан ушунун кесепетинен дагы баягы уйдун сүтү төмөндөп кетип атат. Баягы кыргызда сөз барго, уйдун сүтү тилинде дейт. Эмне ушунчалыкка чейин бир мыкты породадагы уйлар болсо дагы, эгерде анын тойту начар болсо, ал албетте баягы продуктуулугун төмөндөтүп жиберет. Ошондуктан ушул жагын эске алыш керек. Бүгүнкү күндө ошо уйдун породасын жакшыртуу максатында мына биздин республикага Россиянын Алтай крайынан, Башкыртстандан уйларды алып келип атышат. Кимдер алып келип атат аны? Агрошкерлер. Бирок маселе ушундай болуп атат, мыкты кожоюн жакшы уйун сатпайт. Ал өзүн алып калат. Алар бизге картаң, анан кандай деңгээлде ылаңы бар уйларын жиберип атат. Биздин агрошкерлер берге келип аларды орто эсеп менен алганда 120-150 миңден сатып атат. Ошол маселени алып келип аткан адамдар билеби? Мисалы ошондой картаң уйлар же ылаңы бар уйлар бар экен. Эми албетте алар баягы Россияга барып алып тиги уйдун ылаңын тигуларын текшере албайт. Анткени ал мүмкүн эмес. Бирок бияк келгенден кийин баягы кожоюн саап көрсө, кожоюн багып көрсө белгилүү болуп калып атпайбы? Жакшыртуунун жолдору кандай экен? Эми анын жакшыртуунун жолдору ушу колдон келишинче өзүбүз деле жанагы жасалма уруктандырууну көбөйтүшүбүз керек. Бизде ошондой мүмкүнчүлүк бар. Билсеңиздер керек, ушу Айыл чарба министрлиги учурунда ар бир айыл өкмөтүнө бирден жасалма уруктандыруучу пункттарды ачууга аракет жасаган. Бирок бул толук пайдаланылбай атат. Анткени себеби бул акча турат. Экинчиден ушу мал ээлери дагы бул канчалыкка чейин мындай маани бербей жатышат да. Ошондуктан бул ишке ашпай атат. Ушу жасалма уруктандыруу болгону уйдун башынын 1% жакшыртууга мүмкүнчүлүк берет. Ошо агрошкерлер бизде аракет кылып аткан кандай аракеттерди көрүп атышат ушул багытта, жакшыртуу багытында? Мына жакшыртуу багытында мисалы үчүн бүгүнкү күндө Европадан дагы жанагы голштный фриз деген уйларды алып келип атат. Бул эми жакшы негизинен. Эгерде жанагында чыкты тойт берилсе, жем берилсе, бир уйдан 30-35 литрге чейин сүт берилет. Бул жакшы. Бирок бул голштный фриз тукумундагы уй биздин жерге анчалыкка чейин көп ылайыкташкан эмес. Тоого барып оттой албайт. Жол жүрсө туягы бат эле бузулуп кетет. Аны колдон келишинче эле сарайда кармап эле, анан чыкты тойт жем берип эле ошентип туруш керек, бөпөлөп багыш керек да. Мен силерге бир кызыктуу окуяны айтып берейин. Айтыңыз. Мен ушу жакында Сокулук районуна барып калдым. Сокулук районуна барып айттым. Эң бир мыкты уюңарды көрсөтүлөчү десем, бир 45 литр сүт берген уй бар деди. Көрсөтүлөчү десем, көзүң тийип кетет дейт. Мына ушинтип айтты. Анан мен болбой койдум, такырай, мен журналистмин, ошол уйлардын далайын көргөм.
көрсөтүп койгулачы десем алып барып көрсөттү. Анан ошол уйга жасаган мамилеси эми ушундой экен да. Кормилица моя, кормилица деп ушу уйду эркелетип атат. Уйдун алды таптаза. Анан мен карап көрдүм, өзүм деле баягы айылда өскөн баламын, малга түшүнөм. Уйга эмне керек болсо ошонун баары ушул жерде бар экен. Суусу жанында, чөйү жанында, жеми жанында. Эми уй бейиштегидей эле жашап атат да. Анан албетте 45 литр сүт берет экен. Кыргыздар эле багабы? Корейлер багат экен. Анан таң калдым, ошо бүгүнкү күндө ошо мындай мыкты уйларды багып аткан биздин кыргыз фермерлерибиз дагы бар. Анан алар дагы мындай арбын эле продукция алып атат, бирок азыраак болуп атат да. Мына ушуну эске алып коюш керек. Ооба. Жайылтса болот да, мисалы. Жайылса болот, албетте жайылса болот, бирок эң биринчи иретте муну фермер түшүнүш керек да. Ошондой фермерлер барбы бизде? Бүгүнкү күндө фермерлер жагы бар, бирок жалпы Кыргызстан боюнча мындай ошон жолго чейин жайылып кете элек да. Эгерде Кыргызстанда эсептеп көргүлө, өзүңөр да ойлоп көргүлө, 1 жылдын ичинде 2000 литр сүт алса, демек жайылбай аткан ошо да. Ушундай болот да. Эми бир кой чарбасы жөнүндө да бир сөз кылып койсок да. Кыскача, Кыскача. Мына Советтер Союзунун учурунда Кыргызстанда жанагы мериноз тукумундагы 10 миллионго чейин кой болгон. Эми мен сурап көрдүм ошо Айыл чарба министрлигинин адистеринен, Кыргызстанда канча кой бар десем, айтып атышат 100 миңден 200 миңге чейин депчи. Бир кой жоголуп кетсе ичибиз күйөт. А бул жерде 100 миң койдун дайыны чыкпай атат. 100 миң койбу же 200 миң койбу? Ошондуктан бул жерде баягы породалык учет деп коет, ошону жүргүзүү керек да. Анан жылкы жөнүндө да бир сөз кылып койсок болобу? Ооба, азыр кой жөнүндө азыр биздин республиканын аймагында ошол мериноз тукумундагы койлор көбөйүп калгандыгы байкалып жатпайбы? Сиз кошуласызбы ушуга? Мен ушуга кошулам. Анткени себеби мындай болуп атат да. Мына бүгүнкү күндө текстиль тармагы өнүгө баштабадыбы? А текстиль тармагы үчүн эки нерсе керек. Пахта, анан жүн. Бул чикизат болуп эсептелет да. Мына бүгүнкү күндө пахтанын дагы аянтын кеңейтүүгө аракеттер көрүлүп атат. Жүндүн дагы көлөмүн көбөйтүүгө аракеттер көрүлүп атат. Бирок бул жерде дагы бир кемчилик бар да. Ошо жүндүн баасы арзан болуп атат. Эгерде жүндүн баасы кымбат болсо, ошого мамлекет дотация берсе, анда биздин фермерлерибиз жанагындай уяң жүндүү койлорду бат эле көбөйтүп кетиле. Тилекке каршы мына ушундай болбой атат. Ушу мамлекет тарабынан ушу колдоо керек. Ушуну эске алып койсо да. Ушул багытта мериноз породасындагы койлор багылат да, жүн багылат. Бирок бул баягы азыраак болуп атат. Мен айтпадым, жанагы 100 миңден 200 миңге чейин бар дейт да биздечи. Эми бул учет жүргүзүү керек, породалык учет жүргүзүү керек. Мына ошондон кийин гана бул өзүнүн натыйжасын берет. Сиз бизге дагы башка күнү келип жылкы жөнүндө да айтып бере турган болуп калдыңыз окшойт. Биздин кезегибиз кабарларга жакындап калды, маалыматтарга. Рахмат сизге, урматтуу угармандар. Биздин студияда кесиптешибиз Сагынбек Абдыкалыков болду. Албетте өлкө аймагында ушундай бир асыл тукум, мындай сүттү, этти көп бере турган мал чарбачылыгын өнүктүрүү бул Кыргызстандын экономикасына, жалпы элибиздин турмушун жакшыртууга бир топ таасирин тийгизсе керек. Бул багытта аракеттер уланат деген ишеничтебиз. Рахмат сизге. Мен бир эле сөз айтып койсом болобу? Ошо асыл тукум мал деген эмне? Асыл тукум мал деген нерсе ошо жергиликтүү шартта арбын продукция, арбын киреше берген малды асыл тукум мал деп айтат экен. Бул илимий негизде алганда ошо. Эгерде асыл тукум малды көбөйтө турган болсок, анда албетте биздин экономикабыз жогорулайт. Мени студияга чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат сизге дагы жакшы маалыматтарыңыз үчүн. Бар болуңузга кайрайлы. Албетте мал күндүктүү Кыргызстанда бул кабарлар, бул маалыматтар жакшы, ооба, өтө керек нерсе. Анан эми жаманы менен жакшысы кошо жүрөт дегендей, бул багытта талайжы билесиз, Кыргызстанда дагы бир анча-мынча маселелер бар. Бул ошол мал арасындагы ылаңдар же болбосо жугуштуу оорулар тууралуу кеп кыла турган болсок, бул азыркы кездеги Кыргызстанда бир опурталдуу болуп аткан Сибир жарасы, кыргызча айтканда күйдүргү жөнүндө кеп кылсак болот. Учурда өлкөдө 560 очогу бар деп адистер өздөрү тактап чыгышкан экен. Бул көбүнчө Оштун Кара Суу району менен Нарындын кадимки ат башчысында күйдүргү көп чыгып калгандыгы аныкталган. Чара көрүлөт бекен бул боюнча? Бул боюнча ошол Айыл чарба министрлиги тарабынан жана ушул багыттагы баягы мал доктурлар тарабынан жакшы эле чаралар көрүлүп аткан экен. Кандай чаралар көрүлүп атат? Албетте оору бул адамдан адамга жукпайт экен, малдан адамга жугат экен дагы. Анан бирок жуккандан кийинки процесс өтө катуу болот экен, адамды оорутуудагы. Кандай жугат десек, бул малды баккан адамдардын арасында жуккан чанда экен. А союп
аны устукандап бышырып айтор этке аралашкан адам да көп чыгат экен. Колду кесип алган учурда же болбосо ушул колду таза жуубай бети башка кайрадан бир нерселерди кармап же айтор колдонгон буюм аркылуу дагы жугушу мүмкүн экен. Негизгиси адамдын терисинин астындагы былжыр чели ачылгандан кийин ошол жерден бул инфекциянын вирустары кирип кетүүсү өтө тез жүрөт экен да. Эми муну сактоонун жол жобосу ошол оору чыккан жерди таптакыр пайдаланууга болбойт экен. Жер жемиш айдабаш керек экен, ал жерге адам баспаш керек экен. Мал ээсинин да жоопкерчилиги өтө чоң. Рахмат. Эми убактыбыз ушул соңку маалыматтарга жакындап калды окшойт, э? Анда биз кийинки жаңылыктарды уксак, убактыбыз дагы келди. Ооба. Кийинки жаңылыктар орус тилинде даярдалган экен, угуп алалы. В эфире новости, у микрофона Эрмек Актанов. Президент Сооронбай Жээнбеков принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Аверчука, прибывшего в страну во главе делегации для участия в очередном заседании Межправительственной Кыргызско-Российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурно-гуманитарному сотрудничеству. Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах кыргызско-российского двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе в рамках ЕАЭС. Глава государства еще раз поблагодарил за оказываемую поддержку по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, предоставление гуманитарной помощи, выделение льготного кредита по линии Евразийского фонда в размере $100 миллионов для поддержки малого и среднего бизнеса. Прибытие российских друзей такой большой делегации подтверждает улучшение эпидситуации в нашей стране. И, несомненно, в этом есть очень большой вклад России и ее лидера Владимира Путина. В самое непростое, в самое нелегкое время Россия нам оказала помощь. Мы возлагаем очень большие надежды на межправкомиссию, которую мы очень ждали. Там есть много вопросов, которые должны решаться. Между тем, Алексей Аверчук передал слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина. Хочу передать вам самый теплый привет и наилучшее пожелание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина. Россия дорожит отношениями с Киргизией, вы это знаете. Они носят стратегический, союзнический характер. Динамично развивается наше торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество. Между тем, вице-премьер-министр Эркин Асрандиев рассказал о конкретных проектах, которые были обсуждены зампредседателя правительства России Алексеем Аверчуком в рамках 22-го заседания Межправительственной Кыргызско-Российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. И вот если говорить об экономическом сотрудничестве, я говорю, что были обсуждены конкретные проекты, среди которых я хотел бы отметить, например, в сфере энергетики обсуждалась возможность тесного сотрудничества между нашими электрическими станциями и российскими Интеррао. Также видится перспективным и реализуемым в самое короткое время проект по производству пластин для солнечных панелей. Это очень хороший пример, по-моему, Алексей Владимирович, нашего сотрудничества. Российские инвесторы пришли сюда, в Кыргызстан, реализовывают проект здесь, на территории Кыргызстана, и готовая продукция потом используется обратно на территории России. К другим темам вопросы своевременной доставки угля для социальных учреждений, в том числе школ и больниц, находятся на особом контроле. Об этом сообщили в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования. Ранее появилась информация о том, что из-за схода оползня в амбулаторные учреждения жилмассивов Бишкека не довезли 56 тонн угля. В ведомстве отметили, что госпредприятие «Кыргызский мир» не принимало участия в тендерах и несет ответственность по доставке угля в школы и больницы. Министерство здравоохранения может получить уголь от тех предприятий, которые принимают участие в тендере. У кого имеются на руках договоры, денежные средства, уже перечисленные компаниям-поставщикам. На данный момент в Каракиче беспрерывно работают 18 предприятий по добыче угля, проинформировали в ведомстве. В завершении выпуска прогноз погоды. По сообщению Кыргызгидромета, 23 сентября ночью в отдельных районах Иссык-Кульской области дожди, в горных районах дождь, снег, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков.
Температура воздуха в Чуйской долине ночью от 5 до 10, днем 18-23. В Сусамырской ночью минус 3 градуса, днем 12-17. В Таласской долине ночью 2,7, днем от 18 до 23. В Баткенской, Оршской и Челобадской областях ночью от 8 до 13, днем до 26. В Иссыкульской области ночью 2,7 тепла, днем от 13 до 18. На Рынской области ночью от 0 до плюс 5, днем воздух прогреется до 18 градусов. 23 сентября в Чолпанате возможен дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью 4,6, днем от 15 до 17. 23 сентября в Бишкеке без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10, днем воздух прогреется до 21-23 градусов. Биз уктуруубузду уланталы, урматтуу радио каармандар, сиздер угуп жаткан биринчи радиодо таңкы бурулуш. Студияда Талайгүл Чабдарова жана Чыңгыз Сырыскелдиев. Ошондой эле кесиптештерибиз Максат Мамыралиев, Азиз Чокморов дагы кызмат кылууда. 7 саат 35 мүнөт. Ал эми биз болсо программабызды алда карай уланталы. Мына бүгүнкү күндө соода сатык жана башкалар менен алектенген жарандар, мисалы айрым учурда сөзсүз эле керек болуп калат, жанагы өлкө аймагындагы валюта курсу. Ошол боюнча дагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын азыркы саатка алынган соңку маалыматын бир 3-4 валюта боюнча айтып коелу, тааныштырып. Азыр бүгүнкү саатка карата Улуттук банктын расмий курсу бүгүнкү күндө бир АКШ доллары 79 сом 26 тыйын, 1 евро 93 сом 6 тыйын, 1 орус рубль 1 сом 3 тыйын, казак теңгеси 18 тыйын экен. Мына акча алмаштырууну көздөп аткан мекендештерибиз болсо, бул дагы бир жардамчы маалымат болсун дейли. Андан тышкары кесиптеш дагы бир маалымат бар экен, түндүк электр ишканасы тарабынан. Дал ушул түндүк электр ишканасы электр энергиясы үчүн карызы бар 2700 ишкана уюмдун жарыгын өчүрүүнү пландап жаткан экен. Өчүрүү иштери 23-24 сентябрь күндөрү жүргүзүлөт. Бүгүн эртең экен демек. Бүгүн эртең жүргүзүлөт. Түндүк электр ишканасы ыңгайсыздыктан жана жарыкты коштурууда ашыкча чыгымдан оолак болуу үчүн эсептерди убагында төлөп турууга чакырат. Албетте бул чакырык алардын иши десек болот. Ошондой эле 9-17 сентябрь күндөрү карызы бар 9600 турак жайдын электр энергиясы өчүрүлгөн экен буга чейин. Андан тышкары 8000 абонент ушул өчүрүүдөн кийин карызын төлөгөн экен. Ошол карызын өчүргөндөн кийин төлөгөндө дагы жанагындай жарыкты кайра күйгүзүү үчүн айып пул да төлөп калат да. Демек, ошол нерсеге кабылып калбаш үчүн чакырык жасап жатышкан экен. Дагы бир маселе ушул түндүк электр эмес, бардык эле ошол электр тармактары өчүрүүлөрдү ушул пандемия күчөп турган карантин учурундагы өчүрүүлөрдү бардыгын кошуп эсептеп жатат болуш керек. Анткени ошол кезде атайын бир жеңилдиктер берилип, төлөбөсөңөр дагы пайдалангыла деген маселе болбоду беле. Эми азыр кадыресе жумуш болуп калды, анча мынча соода жүрүп атат, иш болуп атат, айлык алып атат дегенде, эми бул дагы электр энергиясы дагы бул товар да. Анан калса кышка күз мезгили келди, кышка даярданыш керек. Сөзсүз түрдө. Анан төлөө дагы баягы балпеттер ошонун бардыгын бир эле эсептеп туруп кошуп салуу эмес, муну ай-айга бөлүп, кадимкидей азастан биздин мекендештерибиз өздөрүнүн бир шартына, жагдайына жараша төлөөгө дагы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Анан жарык үчүн төлөмдөрдү дагы төлөөнүн жол жоболору абдан эле көп. Сөзсүз түрдө эле ошол ишкананын өзүнө барып төлөө эмес, бул Кыргыз почтасынан, терминалдардан же болбосо электрондук капчыктардан дагы төлөп койсоңуздар болот. Албетте азыр заманбап технологиянын өнүгүшү менен биз баскан турган жерибизде, олтурган жерибизде эле бул нерселерди жасап кое берсек боло берет. Абдан жакшы экен. Сөзүбүздү уланта берели, урматтуу радио каармандар, эсиңиздерге салып коелу, биз 39 21 90 0312 39 21 90 телефон аркылуу, же болбосо 0502 39 21 90 телефондор аркылуу дагы угармандарыбыз менен байланышып, алардын ой пикирин, сунушун, деги эле бүгүнкү болуп жаткан темалар боюнча пикирлерин укканга даярбыз. Мына ушул телефондор аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Ал эми бүгүн азыркы сааттын, азыркы учурдун негизги темасы бул өтө маанилүү. 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРинин жогорку совети Кыргыз СССРинин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик
мамлекеттик тил макамын берген. Бул мыйзам 2004-жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Демек, өлкөдө мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынганына дал ушул күнү бүгүн 31 жыл толуп жаткан экен да. Албетте, ошол мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынгандан берки 31 жыл ичинде буга чейин көп сын пикирлер айтылып келди, бирок жакшы бир ийгиликтер дагы болду десек болот. Мына кечээ жакында эле биздин биринчи радионун түз эфиринде Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы профессор, илимдин доктору Назаркул Ишекеев өтө бир улуттуу бир жакшы жаңылыктар менен бөлүштү. Бул ошол тил комиссиясы биргелешип Улутсофт деп аталган компания менен иш алып барып, анан ушул компаниянын аракеттери менен бирге бир топ жакшы иштерди кылып жатышкан экен. Алардын бири бул жана жасалма интеллект деген. Жасалма интеллект бул дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө өтө актуалдуу экен, бирок биздин ошол компьютерлерди, мобилдик программаларды кыргыз тилинде сүйлөтүү бул өтө чоң ийгилик, жетишкендик катары бааласак болот. Ушул эле студиядан ошол Улутсофт компаниясынын директору Мирбек Окенов мырза бизге дагы ошол мисал кылып көрсөтүп берди. Алыкул Осмоновдун ырсаптарын компьютер кыргыз тилинде окуду да. Кадимкидей эле диктордук үн менен. Абдан жакшы экен. Анан бул диктордук үн менен окуду. Ал ошол программа өзү атайын кайсы бир диктордун үнүн, алып баруучунун үнүн өзүнө ылайыктап, анан кайсыл үндү киргизсең ошого ылайыктап, керек болсо жана үтүр точкаларына, тыныш белгилерине чейин кыраатын келтирип туруп окуп берет экен. Кадимкидей эле. Эң сонун. Ал ошол Алыкул Осмоновдун ошолорун кимдин үнү менен окуду дебейсиңби? Биздин ардагер эжебиз Клара Исакова эженин үнү менен кадимки эле Клара Исакова эже окуп аткандай сезилет экен да. Бул дагы абдан маанилүү, бүгүнкү күндө санариптештирүү, электрондук кызмат көрсөтүү деп атабыз. Демек, келечегинде биздин аябай мындай кыргыз тилинде сүйлөп, компьютерлер, терминалдар, кызмат көрсөтүүдө колдонулуучу баардык шаймандар кыргыз тилинде сүйлөп турса, анда биз үчүн бул чоң сыймык болот. Сыймык дагы анан мына ушул жаңы заманбап технологияны колдонуу дагы өтө жөнөкөй, бир ыңгайлуу дагы болуп калмак. Албетте бул өтө чоң жетишкендик десек болот. Кыргыз тилинин өнүгүшүндө, анын жайылышында бир чоң салым кошуп аткан адамдар десек туура болот го. Албетте бүгүн ошол биздин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнүнө карата биздин Кыргызстанда ошол бир топ иш-чаралар өтөт экен. Бүгүн Кыргыз Республикасында эл аралык деңгээлдеги чоң бир семинар, вебинар дейли, чоң иш-чара өткөнү жатат. Мисалы, өзүңүздөр уккандай, мамлекеттик тилдин кабыл алынгандыгынын 31 жылдыгына карата ушул биздин өлкөдө бүгүн эл аралык деңгээлдеги, анан 25 сентябрда Чыңгыз жума күнү республикалык деңгээлде бир топ чоң иш-чаралар болот экен. Бул иш-чаралар боюнча дагы биз маалыматты дагы толуктап бергенге аракет кылалы. Биз бүгүн ушул багытта, ошол мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынганынын 31 жылдыгына карата элдеги белгилүү биздин кыргыз элинин кадырлуу адамдарын дагы ошол түз эфир аркылуу биз менен маектешип, ушул багытта ойлорун угууну аракет кылган элек. Азыр бир аз убакыттан кийин алар менен байланышка чыгалы. Азыр сөздү уланта берели анда Чыңгыз. Тил жөнүндө сүйлөй турган болсок, чындыгында абдан көп. Биз сиз айткандай ушул Кыргыздын мыкты инсандарынын бири, заманыбыздын залкары десек болот, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Марбажиев агайыбыз менен байланышып, бүгүнкү күндөгү тилдеги оош кыйыштар жана андагы жетишкендиктер, кемчиликтер, өнүгүүлөр, өсүүлөр, бүгүнкү күндөгү керек болуп аткан маселелер, кемчиликтер жөнүндө дагы кеп кылалы деген элек. Агайдын оюн угалы деген болчубуз, бирок тилекке каршы азырынча байланыш боло элек. Мамлекеттик тилди окутуу үчүн албетте мамлекеттик идеология керек деген ураандын астында дагы көптөгөн сөздөр болуп келет. Себеби мамлекеттик идеология, мамлекеттик бир өнүгүү өсүү болуш үчүн анын баалуулуктары дагы биринчи орунда туруш керек. Анын катарында бул тил маселеси, өзүбүздүн тилибиздин өнүгүшү, өсүшү, заманбап жашоого ылайыкташып жана
жана жогоруда айтып өткөндөй эле ушундай компьютер сыяктуу колдонулуучу технологияларда дагы орун алуусу бул бирден бир жетишкендик болуп саналмак. Демек бул нерселер бизге абдан заманыбызга керек болуп турган учуру жана буга чейин дагы ушул тилди сактап, тилдин формасын, көркөмдүүлүгүн, анын улуулугун, баалуулугун бузбай ушул күнгө алып келүү канчалык деңгээлде кыйын жолдордо, кыйын күндөрдө ишке ашты. Мунун баардыгын тең ушул заманыбызда тил үчүн жанын үрөп кызмат кылган биздин агаларыбыз, аталарыбыз, агайларыбыз, эжекелерибиз кеп кылмак дегенибиз ушул адабиятта өздөрүнүн көркөм чыгармаларын, ырларын менен жана дагы тилдин улуттук бир статуста өзүнүн таасирдүүлүгүн жоготпой сакталып турушунда көптөгөн эмгектерди кылып келген адамдар өздөрүнүн тажрыйбасынан, өздөрүнүн басып өткөн жолунан бизге айтып, мына ушундай жолдор менен, мына ушундай багыттар менен, мына ушундай аракеттер менен бүгүнкү күнгө тил келип жеткен деген бир өздөрүнүн жакшы пикирлери керек эле. Эми бул багытта атайын илимий практикалык жыйындар өтүп, эл ичинде жайылтуу, башка элдерге кыргыз тилинин артыкчылыгын үйрөтүү сыяктуу ар кандай бир ыкмалар колдонулуп келет. Бул эми өзүнчө маселе. Адабиятчылар, тилчилер, тарыхчылар тарабынан дагы гуманитардык багытта интеллигенциянын жана кыргыздын улут катары бир баркталып, аздектелип сакталышында тилдин маанилүүлүгү мындай жерлерде байма-бай айтылып келет. Чыңгыз, негизи эле азыр окуу жайларда мурда ошол кыргыз группа деп, кыргыз тайпасы, анан орус тайпасы деп коюп эле, анан бирок баардык эле окуулар, лекциялар орус тилинде боло берчү эмес беле? Ооба. Азыркы учурда ошол окуу жайларда кандай болуп калды экен? Абал кыргыз тилинде окутуулар кадимкидей эле кыргыз тилинде жүрүп калды да, толук эле. Университетти бүткөнүмө деле меникине 5 жыл болуп кеткен экен талайча. Биздин убакытта эле кыргыз тили чындыгында баягы азын-олак кирип калган болчу, мындай кыргыз тилинде окутулуп. Анан азыр баягы бизден кийинкилерден сурап көрсөк, кыргыз тили кадыресе окутулуп калгандыгы айтылат. Эми бул сүйүндүрөт, бирок айрым учурларда албетте орус тилдүү мугалимдер бар, алардын дагы сабак өтүү методикасы, сабак өтүү баягы ыкмалары башка нукта, тагыраагы орус тилде жүрүп калганда учурлар кездешпей койбойт. Анан калса бала бакчаларда, мектептерде дагы бүгүнкү күндө көп эле айтып атпайбызбы, балдардын тили орус тилинде чыгып атат, анан англисче чыгып атат, анткени бүт баары мобилдик телефонду кармап отурат, интернет пайдаланат жана башка деп. Бирок мен айтпадымбы жана Улутсофт деген компания менен улуттук тил комиссиясы биргеликте иш алып барып аткан маселеде ушул жагында бир топ жаңылыктар, анан жылыштар болчу да экен. Анткени ал жерде мисалы ошол интернеттен, мобилдик телефондон кыргыз тилинде оюндарды ойноп, кыргыз тилинде мультфильмдерди көрүп, кыргыз тилинде бүт жанагындай операцияларды жасаса, демек анда бала да кызыга баштайт да. Ооба. 70 жыл орустардын идеологиясына сугарылып калган жаныбыз эми ошол идеологиядан баягы суурулуп чыгып келаткандай элес калтырат да талайжа. Анан мен азыр баягы балдардын көбү орус тилде же башка тил менен сүйлөп калып атат дегенге көп анчейин кошула бербейт элем, себеби коомдо жүргөн бир жаран катары айткым келет да. Кыргыз тили бүгүнкү күндө жаштар арасындабы, биздин бөбөктөрүбүздүн арасындабы кудайга шүгүр эле сүйлөнүп келет деген бир жыйынтыкка токтолгум келет да. Сиздин оюңуз кандай буга чейин мисалы сиздердин айтууңуздар боюнча, сиздер курактуу адамдардын айтуусу боюнча бул СССР убагында орус тили кең кесир эле кадимкидей эле кадыресе сүйлөнгөн. Бирок бүгүн кыргыз тили кудайга шүгүр сүйлөнүп келатат деп айтып. Кыргыз тили бул биздин эне тилибиз, мына айтылып атат, мыйзам кабыл алынганына 31 жыл болду деп. Бул мамлекеттик тилибиз. Демек бүгүнкү күндө биз өз алдынча эгемендүү мамлекеттин жараны катары биз биринчи орунга ошол өзүбүздүн эне тилибизди коюшубуз керек. Албетте. Албетте бул жаштар, жана сен айтып кеткендей жаштар, балдар дагы өзгөчө маани берип, тилиң менен улут экениңди, тилиң менен сен бул өлкөнүн жараны экениңди билип жүрүү, бул жаштар үчүн дагы өтө маанилүү. Анан жана балдарды тарбиялоодо азыркы заманбап санариптештирүүнүн алкагында, заманбап ыкманын алкагында тилди дагы өнүктүрүү өтө маанилүү болуп атпайбы? Ошол эле жанагы
компьютерди кыргызча сүйлөтүү, кыргыз тилинде жасалма интеллекти биздин турмушубузга киргизүү, өз ара алака катыштуу соода мамилелерин, жанагындай электрондук кызмат көрсөтүүлөрдү кыргыз тилинде жүргүзүү, бул жетишкендик катары баалашыбыз керек. Анткени кечке эле сындай берсең, кечке эле жаман дей берсең, бул мындай келечегинде мындай жакшы деле көрүнүшкө алып келбейт да. Анткени жакшыны жакшы деп алга сүрөмөлөп турса, дагы мындан да жакшы бир ийгиликтер жаралат деген ойдомун. Өзүңөр билесиңер, баарыңар эле угуп жүрбөдүк беле, айрымдар ушул мына жакынкы жылдары жоголуп кете турган тил бул кыргыз тили. Анан бул минтип калат, тигинтип калат, такыр сүйлөнбөй калды деп эле ушинте берчү эмес белек. Бирок бүгүнкү күндө бул боюнча абдан бир жакшы жылыштар, ийгиликтер болуп атат десек болот. Жогоруда айтпадыкпы, бир топ иш-чаралар өтөт экен деп, мамлекеттик тил боюнча бүгүн ошол Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын маалымат катчысы Кутмырза Жакыбалиев биз менен байланышта. Биз Кутмырзадан да бир аз маалыматтарды албайлыбы? Жакшы болот. Саламатсызбы, Кутмырзагай? Саламатсызбы, саламатсызбы. Кутмантаңыз менен. Бүгүнкү майрам кут болсун дейли. Рахмат. Эми мына ушул тилди өнүктүрүүдө, тилди жайылтууда бүгүнкү күндө көптөгөн иш аракеттерди жасап атасыздар. Албетте сиздердин ишиңиздер жалпы коомчулукка көрүнүп аткан иш десек болот. Анан бүгүнкү ооба, дал ушул күнгө дагы кандай иш-чаралар бар, дагы кандай иштер пландалды? Бүгүн мына Кудай буйрса, бүгүн тил мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 31 жылдыгын белгилеп алына турабыз. Анан бүгүн эми жанагы шартка байланыштуу онлайн болгон тат биздин конференция. Санариптештирүү процессинин алкагында билим берүү жана мамлекеттик тилди өнүктүрүү деген аталышта онлайн конференция болгон тат. Бул жерде чет өлкөдөн дагы көптөгөн баягы тилдеп күйгөн инсандар катышат. Бул эл аралык экен да, Кутмырза, бул эл аралык. Анан эл аралык илимий тажрыйбалык конференция бул жерде. Анан бул саат 10-до башталып, ушу 1:30 чейинби, ушу кечке чейин созулат да. Анан андан кийинки кезекте ушу саат 2-де кабар маалымат агенттигинде ушу биздин мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын аткарган иштери, ушу 31 жылдыкка карата кандай иштер аткарылды, алдыда да кандай пландар бар, ушул багытта кабар маалымат агенттигинде басма сөз жыйын, маалымат жыйын өтөт. Жакшы экен. Айта бериңиз. Дагы жума күнгө 25-сентябрга дагы бир чоң иш-чара республикалык деңгээлде белгиленип атат деген да маалыматыңыздар бар эле. 25-сентябрда дагы ошол анда дагы ошондой конференция болгон атат да. Республикалык деңгээлде. Анан Кутмырза, дагы бир маселе да, бүгүнкү күндө ошол тил комиссиясы мындай мактанарлык дейбизби, же болбосо ийгилик катары дейбизби, абдан жакшы маанай жараткан маалымат таратып жатасыздар, жасалма интеллект боюнча, Ооба. Бул дагы мындан ары кандай уланат? Бул эми жалпысынан баягы 4 этап менен ишке ашат деп баягы пландалган. Кудай буйрса, биринчи этабы ишке ашып бүттү. Экинчи этабы процессте да, экинчи этабы болуп атат азырча. Биринчи этабы жанагы текст үнгө айландыруу. Мисалы ошол компьютер, ошол жасалма интеллект текстти киргизип койсо, аны үнгө айландырып, адамдай болуп окуп берет да, үнгө айландырып берет. Кыргыз тилиндеги текстти, Кыргыз тилиндеги текстти, үнгө айландырып берет. Айрым бул эми жанагы көрүүсүн ачар, же болбосо ушундай адамдар үчүн аябай пайдалуу, же болбосо мындай улгайып калган адамдар үчүн болобу, аябай көп пайдасы бар. Андан кийин экинчи этабы бул тескерисинче үндү текстке айландыруу. Ошол маалымат жыйын болобу, же болбосо кандай жыйын болот, же бир интервью болобу, ошону сүйлөгөн сөздү кайра текстке айландыруу да, кагазга түшүрүп берүү. Бул экинчи этабы. Кудай буйрса, быйыл жыл аягына чейин деп турабыз эми азырынча. Ошо
экинчи этабы бүтөт деп. Ал эми 3-4 этаптары бул эми жанагы ошол жазылып алынган текстти семантикалык анализ. Аны анализдеп, ошол ичиндеги айрым ашыкча отоо сөздөрдөн арылтып, бизге даяр текст берүү, төртүнчүсү ошо синтездеп, ал дагы ошо тазалап берет да. Аягында бизге даяр керектүү текстти чыгарып берет. Кийин биз мисалы ошол программанын алкагында Чыңгыз экөөбүз азыр биз студияда сүйлөшүп атпайбызбы? Ушул үнүбүздү эле кайра бир заматта текстке айландырып алуу мүмкүнчүлүгү бар экен да, Ооба, Кудай буйрса бул толук кандуу ишке ашып бүтсө, толук түрдө. Демек, биз ошол кайсы бир учурда, керектүү учурда пайдаланганга мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Жакшы жетишкендик болуп эсептелет экен бул дагы албетте. Кайсыл учурга ушунун баардыгы тең толук бүтүп колдонууга берип калышыңыздар мүмкүн? Муну эми азырынча план боюнча 2023-жыл деп атабыз. 23-жыл. Эми шартка байланыштуу, эгерде ага чейин бүтүп калсак жакшы. Эми азырынча план 23-жыл деп атабыз да. Абдан жакшы экен. Мына биз кечээ күнү дагы ушул боюнча кеңири сөз кылып, кеңири мындай түз эфирде маектештик эле. Ошондо ушул улуттук тил комиссиясы менен биргеликте Ултсофт деп аталган компания тендерди утуп алып, ушул ишке ашырып жаткан экен да. Биз анда ийгилик каалайлы, Кут мырза, сизге жана ушул улуттук комиссияга бүгүнкү майрам күн, бул албетте майрам, чоң майрам, ийгиликтүү, анан жемиштүү өтсүн деген ниетте сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио каармандар, биз менен байланышта болуп бүгүнкү иш-чаралар тууралуу маалымат берген Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын маалымат катчысы Кут мырза Жакыбалиев болду. Анан жогоруда сиз баягы тилдин жоголуп кетүү коркунучу боюнча да бир кеп козгоп өттүңүз эле. Тил жоголбош үчүн, анын өркүндөп өсүш үчүн кеминде 100 миңден ашуун адам сүйлөш керек экен. 100 миңден кем болбош керек экен. Эгер 100 миңден азайса сүйлөгөн адам, демек бул жоголуп кетүү коркунучунда турган тил болуп эсептелет экен. Дүйнөдө эң баягы тездик менен жоголуп аткан маселелердин катарында алдыңкы орунда тил турат экен негизинен. Маселен, флора, фауна менен тилди салыштыра турган болсок, өсүмдүктөрдүн 8%, ал эми сүт эмүүчүлөрдүн 18% жоголуп кетүү коркунучунда экен бүгүнкү күндө. Тилдин жоголуп кетүү коркунучу 40%ды түзөт экен. Дүйнөдө жада калса бир гана адам сүйлөгөн тилдер калгандыгы дагы айтылып келет экен. Бул өтө кооптуу нерсе болуп эсептелет. Албетте бүгүнкү учурда тилдин өтө маанилүү экендигин, тилдин бүгүнкү күндө биз үчүн ушундай бир чоң актуалдуу маселе экендигин билип, мамлекеттик саясат дагы ошо тилди өнүктүрүү боюнча бир топ аракеттер жүрүп атат. Мамлекеттик саясатта дагы каржы маселеси чечилип атат, тиешелүү мыйзамдар, мыйзамдык база, ошондой эле өлкө президенти, мамлекет башчы тарабынан кандай бир көңүл бөлүнүп атат. Мунун баардыгы ушу тилди биз өркүндөтүүгө, мындан ары дагы ушу тилибизди мындай кадыресеп дүйнө элдеринин тилдери менен бирдей деңгээлде алып жүрүүгө көрүлгөн камкордук катары баалашыбыз керек го дейм. Дагы мына соңку маалыматтар, ошол кечээ күнү айтпадыкпы биз ушундай бир чоң Россия Кыргызстан өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны болду деп. Ошол жыйында Кыргызстан үчүн дагы өтө маанилүү маселелер козголду. Экономикалык, социалдык жагдайда ошол мигранттар маселеси, ошону менен бирге Россия Кыргызстан катышкан жана темир жол долбоору көптөн бери айтылып келип атпайбы? Ушул долбоорго катышуу дагы ниетин билдирди. Андан сырткары Кыргызстан менен Россиянын Эри Шаркак жылын жыйынтыктоону бул жылы жыйынтыкташыбыз керек эле да. Аны 2021-жылга калтыруу жөнүндө дагы сөз болду. Андан сырткары дагы ошол эки өлкө ортосундагы өз ара алака катышты, соода-экономикалык байланышты чыңдоо багытында вице-премьер министрлердин деңгээлинде дагы документтерге кол коюлду. Бул келечегинде биздин Кыргызстан үчүн керек. Сааттын жебеси ушу соңку жаңылыктарга жакындап калды окшойт. Чыңгыз, аз гана убакыттар калды. Биз жаңылыктарга албетте кесиптешибизди студияга чакырабыз жана соңку жаңылыктар менен жалпы угармандарыбызды толук түрдө тааныштырууга чакыралы. Албетте жаңылыктар менен биздин кесиптешибиз Урмат Жээнбеков тааныштырат. Урматты студияга чакыралы. Дагы соңку маалыматтарды, акыркы мүнөттөргө алынган маалыматтарды жалпы угармандарыбыз менен бирге бөлүшөлү. Урмат, бизге дагы
көбүрөөк маалыматтар менен келсең керек. Албетте, буюрса алдыда жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мамлекеттик тил күнүнө карата иш-чаралар, ошондой эле премьер-министр Кубатбек Бороновдун Россиянын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук менен жолугушууда эмнелер сүйлөшүлдү? Ошондой эле дүйнө жүзүндө коронавирус илдетин канча киши жуктурду, ушул тууралуу маалыматтар айтылат. Ошондой эле дагы бир жакшы жаңылык, кесиптештер, Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы аба каттамдардын саны көбөйтүлөрү кечээкү жолугушууда талкууланган экен. Жана ошондой эле Ош областынын Өзгөн районунда жаңы мектеп пайдаланууга берилди. Мына ушул жаңылыктар тууралуу кенен маалымат берели. Анда Урмат Жээнбеков студияда. Бүгүн 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мындан туура 31 жыл мурун, тактап айтканда 1989 жылы ушул күнү Кыргыз ССРнин Жогорку Совети Кыргыз ССРнин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Бул мыйзам 2004 жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Кыргыз тилине мамлекеттик тил макамынын берилиши адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө, ошону менен бирге коомдун руханий жаңылануусуна, жаңыча ой жүгүртүүсүнө, эне тилдин кадырын көтөрүүгө ташталган зор кадам болгон. Мына ушул күндөн бери 23 сентябрь кыргыз тил майрамы катары белгиленип келет. Быйыл пандемияга ылайык атайын иш-чаралар эрежеге ылайык өткөрүлөрүн президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Назаркул Ишекеев Биринчи радиого берген маегинде белгилеген. 23 сентябрда саналык тештирүү процессин алып калганда билим берүү жана мамлекеттик тилди өнүктүрүү деген эл аралык илимий тажрыйбалык конференция өтөт. Ага Венгриядан, Түркиядан, Казакстандан, Кытайдан окумуштар катышат. Максат эл аралык деңгээлде мамлекеттик тилдердин абалына талдоо, башка өлкөлөрдөгү жетишкен илимий практикалык ийгиликтерди пайдаланууга болгон практикалык иш-чараларды белгилөөгө арналган. Мындан тышкары 25 сентябрда саналык тештирүү дордун мамлекеттик тил саясатынын абалы деген республикалык конференция болот. Буга негизинен мамлекеттик муниципалдык кызмат чөйрөсүндө жүргөн адамдар катышат. Жалал Абад шаарындагы Кошматов атындагы мектептин кыргыз тили жана адабияты боюнча мугалими, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Анипа Саттарова кыргыз тили төш белгиси менен сыйланды. Президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын чечимине ылайык төш белги мамлекеттик тилди өркүндөтүүгө жана тил саясатын өркүндөтүүгө кошкон зор салым үчүн берилген. Премьер-министр Кубатбек Боронов 22 сентябрда өлкөгө жумушчу сапары менен келген Россиянын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук менен жолугушуу өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү кабарлады. Бүгүнкү күндө Кыргыз-Орус кызматташтыгы жогорку деңгээлде турат. Россия Федерациясы биздин эң негизги соода өнөктөшүбүз болуп саналат жана товар жүгүртүү көлөмү боюнча экинчи орунда турат, деди премьер-министр. Өкмөт башчы экономиканын айрым тармактарын өркүндөтүүдө Россия Федерациясынын тажрыйбасын колдонуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Ал ошондой эле россиялык тарапка Кыргызстандагы коронавирустук инфекциянын күчөгөн маалында ага каршы туруу боюнча гуманитардык жана практикалык көмөк үчүн ыраазычылык билдирди. Өз кезегинде Россиянын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук кыргыз тарапка жылуу кабыл алуусу жана Бишкектеги өкмөттөр аралык Кыргыз-Россия соода экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча комиссиясынын кеңешмесинин жогорку деңгээлде уюштурулгандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Аверчук Кыргыз Республикасы Россиянын ишенимдүү өнөктөшү болуп саналаарын белгиледи. Чет элдик жаңылыктардан 21 сентябрдан баштап Испаниянын борбору Мадриддин түштүк районунда кайрадан чектөөлөр башталды. Мындай көрүнүш 2 жумага созулат. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Полиция кызматкерлери кирип чыккан автомашиналардын кыймылын текшерип жатат. Ал эми жашоочуларга жумушка, сабакка, дарыгерге жана жардамга муктаж болгон жакынына барууга гана уруксат берилет. Ал эми Мадриддин саламаттык сактоо тармагынын жетекчиси эгерде азыркы чаралар жыйынтык бербесе, анда шаарга толугу менен карантин киргизиле турганын эскерткен. Учурда Европада коронавирус жуктургандардын саны боюнча Испания алдыда турат. Дүйнө жүзүндө коронавирус илдетин жуктуруп алгандар бүгүн 23 сентябрга карата 31 миллион 771 миң адамдан ашты. Анын ичинен 975 миңдей киши каза болуп, 23 миллион 387 миңге чукул бейтап айыгып чыкты. Эң көп катталган өлкөлөрдүн саппашында дагы деле АКШ турат. Бул өлкөдө илдет жуктургандардын жалпы саны 7 миллион 98 миң кишиге чамалады. Андан кийинки өлкө Индияда ковидке кабылгандар 5 миллион 640 миңге чукул. Кийинки өлкө Бразилияда болсо 4,5 миллиондон көп. Россия 1 миллион 116 миңдей киши вирус катталды.
Борбор Азия өлкөлөрүндөгү абалга токтолсок, коңшу Казакстанда коронавирус жуктургандар 107.374 киши, Өзбекстанда оору жуктуруп жалпы 52.685 адам катталса, Тажикстанда 9,5 миң киши. Ал эми Кыргызстанда коронавирус жуктурган учурлардын саны 22 сентябрдагы маалымат боюнча 45.542 адам, анын ичинен 41.796 киши айыгып, 1.063 адам каза болду. Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы аба каттамдардын саны көбөйтүлөт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев эки өлкөнүн соода-экономикалык, илимий-техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиясынын 22-отурумунан кийинки маалымат жыйынында билдирди. Ал эми Россиянын вице-премьер-министри Алексей Аверчук эпидемиологиялык кырдаал турукташканына жараша аба каттамдардын санын көбөйтүүгө болоорун билдирген. Белгилей кетсек, Кыргызстан Россия аба каттамы 21 сентябрдан тарта жанданган. Ош областынын Өзгөн районуна караштуу Алча Башат айылынын орто мектебинин жаңы курулган имараты пайдаланууга берилди. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлады. Маалыматка ылайык, Кысык Халма орто мектебинин 200 орунга ылайыкташкан жаңы имаратынын курулушу 2015 жылы башталып, республикалык бюджеттен 32.700.000 сом бөлүнгөн. Мектептин ашканасы заманбап талапка ылайык салынган, компьютердик классы бар. Мектептин спорт залынын курулуш иштери уланууда. Учурда 197 окуучуга 18 мугалим билим жана тарбия берүүдө. Мындан сырткары ушул эле райондун Жалпак Таш айыл аймагына караштуу Оморкулов атындагы орто мектебинин жаңы 150 орунду имаратынын курулушу башталды. Жаңылыктардын соңунда бүгүнкү күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Синоптиктер билдиргендей, бүгүн 23 сентябрда Ысык көл, Нарын областтарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал абад, Чүй областтарынын тоолуу аймактарында жаан-чачын болот. Абанын температурасы бүгүн Чүй облусунда 18-23 градус жылуу, Нарын, Ысык көл областтарында 13-18 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал абад областтарында плюс 21-26 градус, Талас областында 18-23 градус жылуу болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан-чачын күтүлбөй, табанын температурасы 21-23 градус жылуу болот. Кесиптешибиз урматка чоң рахмат айталы. Соңку жаңылыктар үчүн ыраазычылык билдирели. 8 саат 6 мүнөт. Ал эми биз болсо таңкы бурулуш программасын алда карай улантабыз. Алдыда чоң саясий өнөктүк. Биз дайыма айтып келебиз. Парламенттик шайлоо 4 октябрда Кыргызстандын аймагында өтөт. Биз 7-чакырылышка эл өкүлдөрүн шайлайбыз. Бардыгыбызга белгилүү болгондой 16 партия, саясий партия бул шайлоого ат салышып жатат. Азыр үгүт иштери абдан кызуу жүрүп жатат. 1 айлык мөөнөт болчу, жарымынан ооп калды. Үгүт иштери тилекке каршы ар кандай чыр чатактуу окуялар менен дагы коштолуп жатат. Саясий партиялар өздөрү өз ара бири-бирин жамандаган, бириникин бири жокко чыгарган, же болбосо биринин талапкерлери тууралуу дагы бири туура эмес сөздөрдү айткан учурлар дагы кездешип жатат. Албетте бул ошо талапкерлердин, деги эле саясий партиялардын даярдыгы, шайлоого аттанган талапкерлердин өздөрүнүн дарамети, потенциалы катары дагы бааласак болот. Эми аны шайлоочулар өздөрү билет, ким кандай экендигин, ким эмнеге жөндөмдүү экендигин, эл менен сүйлөшүүдө, өздөрүнүн үгүт иштерин жүргүзүүдө кандай аракеттерди көрүп жатат. Аны элибиз өзү баалап, талдап туруп, анан шайлоочулар ошого жараша добушун берет болуш керек. Албетте, мындай чыр чатак окуялар катталбаганы дагы биз үчүн абдан маанилүү болчу. Ушундай парламенттик шайлоо учурунда эң негизги маселе бул көп айтылып, серепчилер, талдоочулар тарабынан дагы, эл тарабынан дагы көп айтылып жаткан маселе бул добуш сатуу деп айтып атпайбызбы? Жанагындай чыр чатактуу маселе бир гана партиялар арасында эмес, ушул эл арасында дагы болуп калгандыгы өкүндүрөт. Шайлоочулар же болбосо ошол карапайым калктын арасында десек. Анан кесиптеш бир жакшы маалымат бар экен. Жалпы иш коомдук фондунун социологдору 7 област боюнча сурамжылоо жүргүзүп көрүшкөн экен. Жүргүзүлгөн сурамжылоого 1202 адам катышкан. Кандай сурамжылоо десек, шайлоогодон кимди тандайсыз деген суроону коюшкан экен. Эң кызыгы 58% эртеңки шайлоого даяр эмес экен. Эртеңки шайлоого даяр эмес. Демек бул мындай кайсы партияны тандайт, чечелек 58%. Бирок чечет. Албетте чечиш керек. Чечиш керек. Убакытты туура пайдаланып, анан ушул өлкө тагдырына кайдыгер карабай шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгү ар бирине түзүлсүн деген аракет бардык жерде жүрүп жатат.
ошо добуш сатуу жөнүндө сөз кылып калдык. Ошол добуш сатууну ар ким ар кандай кабыл алып атат, ар кандай түшүнүп атат. Мына мамлекет башчы биринчи радиого интервью бергенде да айтты, эч ким кайрылбай жатпайбы депчи. Добуш сатасың, сен добушуңду бересиң, паспортуңду берчи, мен сага 2000 сом берем же 5000 сом берем деп айтты деп кайрылып тиешелүү түзүмдөр ошого чара көрсө болмок. Бул бир жагы. Экинчи жагы тиешелүү түзүмдөр ушул боюнча да өздөрү аракет кылса болмок. Анткени Коопсуздук кеңешинин жыйынында мамлекет башчы өтө катуу тапшырма берип, ишти аткарбай жаткандыктарына катуу айтты. Бул дагы кайсы бир деңгээлде ошол жыйынтык чыгарууга түртөт болуш керек. Ошол добуш сатуу боюнча бир аз биздин угармандардын пикири бар эле, ошону угуп көрөлүчү азыр. Жакшы болот анда. Туура эмес, бизге келип атат мисалы. Анан да кайсы партия десең айтпайт экен. Ушул акча берем, ушул паспортуңузду бериңиз депчи. Мен да мисалы үчүн менин өзүм астында жумушчуларым бар да, реализаторлорум. Анан айтам, кайсы партия айтчы, кайсы партия экен десем айтпайт. Биз выходец болуп атат кудайым. Айласы кеткенден жок дегенде акчасын алып калайын деп атат да. Каршы элемин добуш сатып алганга. Ошо. Сайлоо жөн эле сайлап койсоң болот ки, акча албай билбейм мен, бирдеке дей албайм. Албетте акча албай деле шайлап койсоң болот деген бул жакшы позиция, жакшы пикир. Ар бир жаран өзүнүн баягы атуулдук, жарандык позициясын билдирип коюу бул ашыктык кылбайт. Анткени биз мамлекетте жашайбыз, мамлекеттин мыйзамдары, мамлекеттин баш мыйзамы бар. Демек, ошого жараша биз өлкөбүздүн келечектеги бир коомдук саясий чоң окуясына активдүү катышуу биз үчүн өтө маанилүү. Анан ушул шайлоо боюнча ар кандай окуялар болуп атат деп атабыз. Анан борбордук шайлоо комиссиясына бир топ жоопкерчилик жүктөлүп атат. Бардыгыбыз эле көрүп атабыз. Азыркы тапта ошол Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясы бардык сын пикири да ушуларга тийип атат. Иш аракетти жүргүзүү дагы булардын мойнунда болуп атат. Чоң жоопкерчилик жүктөлүп атат. Анан соңку маалыматтар боюнча биз азыр борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Бегматов Абдыжапар Гапыровичтен дагы угуп койсок, Абдыжапар Гапырович, саламатсызбы? Кайрадан байланышка чыкканга аракет кылалы. Азыр бир аз убакыттан кийин биз байланышып, анан акыркы маалыматтарды алалы. Абдыжапар Гапырович, биз азыр бир аз убакыттан кийин байланышка чыкканга аракет кылабыз. Мына ушул шайлоого катышып жаткан 16 партия үгүт иштеринде жалпысынан 504 миллион сомду сарптаган экен. Албетте мунун бардыгы мыйзамдуу сарпталышы керек, мыйзам жүзүндө бардыгы мыйзам чегинде ишке ашышы керек. Анан дагы маселе, мына жана Араванда окуя болбоду беле? Араванда ошол үгүт жүргүзүп жаткан жарандардын, шайлоочулардын арасында кагылышуу болгон, бирок мунун жоопкерчилиги абдан чоң болду. Керек болсо ошол райондо жетектеп турган, милициянын башкармалыгын жетектеп турган Араван райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси кызматтан алынды. Андан сырткары бир канча укук коргоо органдарынын кызматкерлерине чара көрүлдү. Мына ушул жагынан алып караганда мыйзамды көзөмөлдөө өтө катуу болуп атат десек болот. Андан сырткары дагы ушундай эле окуя Чыңгыз Нарында катталды. Анда дагы эки партиянын өкүлдөрү бирин бири айыптап жатышат. Анткени бир үгүтчүнү, агитаторду уруп койгондугу, ал ооруканага түшүп калгандыгы катталды. Бул дагы бүгүнкү күндө ошо мыйзам чегинен ашып кеткен, мыйзамдан чыгып аракеттерди көргөн болуп эсептелет. Бул мыйзам чегинде жоопко тартылышы керек. Тартип коргоо органдары, милиция, ички иштер органдары бул боюнча өздөрүнүн чараларын көрөт деген ишеничте туралы. Ошон үчүн жалпы элди ынтымакка дагы чакыралы, сабырдуулукка чакыралы, бетеге кедет бел калат дейт. Анын сыңарындай мына ушул шайлоонун шарданы менен бири-бирибиздин көңүлүбүздү оорутуп ала тургандай бир окуяларга кириптер болуп калбайлы. Болгону бири-бирибиздин эмоциябызды сактоо менен үстөмдүк кылбастан мына ушул шайлоо үгүттөө иштерин дагы жүргүзө турган болсок, аны дагы бир кандайдыр бир чектин алкагында жасай турган болсок, бул дагы өз пайдасын берет. Албетте пайда табуу үчүн, пайда көрүү үчүн аракет кылып аткан кадамдар кандайдыр бир жаман иштерге оролуп калбашы керек. 502 39 21 90 биздин мобилдик номерибиз иштеп жаткан учуру, ардактуу радио каармандар, акысыз байланышууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Эгер сиздердин ушул жаатта
өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер болсо, ортого таштайбыз деген сунуштарыңыздар болсо, сөзсүз түрдө байланышууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. 502 39 21 90 мобилдик номерибизге акысыз чала аласыздар. Дагы бир жаңылык, ошол эле Борбордук шайлоо комиссиясына байланышкан Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы 2020 жылдын 18 сентябрындагы жыйынында 4 октябрда боло турган Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого байкоо жүргүзүү үчүн эл аралык уюмдардын дагы өкүлдөрүн каттаган. Ал маалымат боюнча 14 өкүл эл аралык байкоочу катары аккредитациядан өткөн. Бул ошол күнү өткөрүлгөн токтомдо белгиленген. Демек, биздин ошол парламенттик шайлоого Борбордук шайлоо комиссиясы каттаган эл аралык байкоочулар дагы катыша алышат. Мына азыркы маалыматка карата алсак, 25 байкоочу каттоодон өткөн экен, дагы катталышы мүмкүн. Ошол эле башка өлкөлөрдүн, Украинанын, Иран Ислам Республикасынын, ошондой эле Борбор Азия регионундагы башка эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрүнүн, ЭККУнун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросу деги ушул сыяктуу эл аралык уюмдардын өкүлдөрү биздин парламенттик шайлоого байкоо жүргүзөрү күтүлүүдө. Эң акыркы, эң соңку жаңылыкты таап алдым талай жыл жерден. 42 өлкөнүн эл аралык байкоочусу аккредитациядан өттү деген маалымат бар. 42ге жеткен экен демек, Биздин шайлоону байкап, көзөмөлдөп карап тура турган эл аралык байкоочулар дагы келип атат. Демек алардын саны бүгүнкү күндө 42ге жетти. Муну Борбордук шайлоо комиссиясы каттоодон өткөргөн. Жана айтып кетпедикпи, ар кандай окуялар болуп атат депчи. Мисалы, Борбордук шайлоо комиссиясы бул боюнча, мисалы, жанагындай чыр-чатактар катталган учурда, жана башка учурда алар кийлигишкенге акысы жок да мыйзам боюнча. Мына соңку ошол окуялар боюнча алар дагы ошол ички иштер органдары, деги эле милиция бардык териштирүүлөрдү жүргүзгөндөн кийин ким күнөөлүү, чыр-чатакты ким чыгарды, кандай себептер болду деп акыркы чекитти коёрун айтып атышат, маалымат берип атышат. Анткени алар мындай учурда кийлигишүүгө акысы жок. Бардык саясий партияларга бирдей шартты түзүп, аларга бирдей маалыматтарды берип, бирдей кам көрүп, деги эле ар бир партиянын ушул шайлоого катышуу мүмкүнчүлүктөрүн түзүп бериши керек. Бул дагы бүгүнкү шайлоого аттанган партиялар үчүн дагы керек, деги эле мыйзамдарды сактоо үчүн дагы зарыл экендиги белгилүү. Сөзсүз түрдө. Анан дагы шайлоочулардын бүгүнкү күндө ушул шайлоого канча пайызы барат деген суроо дагы коюлган экен. Албетте, бул боюнча дагы атайын изилдөө иштери жүргүзүлгөн. COVID-19 пандемиясына карабай, эпидемиологиялык кырдаал болсо дагы калктын 60% шайлоого катышат деген азыркы кезде мындай бир ишеничтүү түрдө айтыла турган маалымат бар экен. Албетте, бул дагы өлкөнүн келечегин, мындан аркы жашоо турмушун, мындан аркы өсүп өнүгүүдөгү жолун чечүүгө өзгөчө бир салым кошо турган чечим десек болот. Демек, 60 гана пайыз эмес, болушунча биздин элибиздин жарандарыбыздын баардыгын ушул шайлоого катышууга чакырабыз. Себеби келечекти, элдин келечегин эл чечүүгө тийиш. 0502 39 21 90 мобилдик байланышы аркылуу биз угармандардын да пикирин укканга аракет кылалы. Анан дагы бир маалымат, Чыңгыз, мына ушул Борбордук шайлоо комиссиясы азыр бизде ошол байланыш техникалык себептерден улам болбой жатат. Болсо дагы бул боюнча тагыраак сураганга аракет кылат элек. Кээ бир партияларда, саясий партияларда шайлоого аттанаарда тизме түзүп, анан ошол тизмени тактап тапшырганда да бир топ чыр-чатактар чыккан. Ошого карабай бардыгы тизмелерин өткөрүп алгандан кийин ошол саясий партиялардан талапкер болуп аттангандар кайрадан чыгып аткан учурлар көп кездешип атат да. Бул мыйзам бузуу болуп эсептелеби? Жок, бул ошо мыйзам чегинде эреже талаптары бар экен. Мисалы, бир партиядан 6-7 аял заты, айымдар чыккандыгы тууралуу маалымат тарады. Баш тартып, ошол талапкер болуудан баш тартышкан. Алардын арасында биздин кесиптешибиз дагы бар экен, Улунара Мамытова. Анан негизи эле ушундай учурда кандай болот деген суроону биз азыр ошол Борбордук шайлоо комиссиясынан сураганга аракет кылат элек. Бирок мыйзам бузулбайт экен, Чыңгыз, мындай учурда. Ошол алдын ала маалыматтар боюнча, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн берген маалыматы боюнча, гендердик квоталар сакталып, эгер ошондой бир, мисалы, 5-6 аял заты чыгып кетсе, анда квота бузулду да. Эреже бузулду да. Ал жерге кийинки талапкерлерден
ошол аял жолдошторду алып келип ошол орундарга тизмедеги орундарына аял жолдоштор коюлушу керек экен. Демек, алардан кийинки катарда тургандар алдыга жыла бербейт деген жок, болгон аялдар келиш керек деген бар. Аял жолдош жылып кетти, ал чыгып кетти. Мен ордуна мен жылам деп эркек, андан кийинки турган эркек жолдош сүйлөш керек экен. Анткени гендердик жана квотаны сакташ үчүн сөзсүз кийинки тизмедеги аял жолдоштор келиши керек экен да. Бул ушундай бир жаңы маалыматтар болуп атат. Бул бир эле партияда эмес, дагы бир топ партияларда ошол ар кандай борбордук шайлоо комиссиясы текшерүүлөрдөн улам чыккандары дагы бар, өзүң билесиң. Эреже талаптарга туура келбеген, мыйзам бузулган учурда, анан кайсы бир өлкөнүн ардактуу консулу экен, ошон үчүн бул талапкер болуп каттала албайт деген да бир маалымат чыккан. Андан сырткары ошол айрым учурда жанагы соттуулук, соттолгондугу, кылмышка тартылгандыгы боюнча эрежеге туура келбегендер болот. Андан сырткары башка өлкөнүн жараны болуп калган учурлар болот. Буга чейин депутат болгондон кийин деле бул башка өлкөнүн жараны экен деген бир топ териштирүүлөр болуп жүрбөдү беле. Демек, бул жагынан талапкер болуп катталууда талап абдан күчтүү экендигин эске алышыбыз керек да. Талапкерлерге коюлган талап дагы чындыгында күчтүү экендигин карашыбыз керек. Жана албетте бул шайлоодогу ошондой талаптар сөзсүз түрдө кынтыксыз, эч кандай эреже бузууга жол бербестен жогорку деңгээлде бир аткарылууга тийиш деген ойду айткыбыз келет. Азыр үгүт иштери жүрүп атканда көпчүлүк биздин угармандарыбыз, жарандарыбыз ошол программаларын толук айта албай атат деп бир топ мындай сын пикирлерди айтып атат. Анан калса башка каналдарды көрө албай атам, айрыкча КТРКда өтүп жаткан жанагы дебаттар. КТРКда өтүп жаткан дебаттар бүгүнкү күндө абдан бир элге мүмкүнчүлүк берип атат. Ким эмнеге жөндөмдүү экенин, ким эмнени кыла ала тургандыгын, кимдин ал турсун, кимдин эмоциясы кандай, ким кандай сүйлөйт эл алдында, эмне маселени айта алат, керек болсо цифраларды ким канчалык билет экен, ким канчалык так сүйлөйт экен, же болбосо ким жөн эле мындай куру сөз, куру убадалар менен эле баягы тилдин күчүнө салып сүйлөй берет экен деген бир топ сындар айтылып атпайбы? Ойлор, жакшы ойлор дагы айтылып атат. Бул ошо коомдук телерадио берүү корпорациясында өтүп жаткан жанагы дебаттарда ачыкка чыгып атат. Дебаттардын дагы бир өзгөчөлүгү, Чыңгыз байкадыңбы? Мурдагы өңдөр, мурдагы жүздөр, мурдагы алып баруучулар эмес, жаңы балдар, кыздар, жаңы жүздөр алып барып атат. Бул дагы дебаттарда ошол башкалар экен, жаңылар экен деп мындай элди дагы, шайлоочуларды дагы кызыктырып, демек ошол дебатка чыгып аткан саясий партия өкүлдөрүнүн дагы мындай бир жакшы мындай элге таанышуусуна мүмкүнчүлүк түзүп атат. Сиз айтып аткандай, сиз айтып аткандай ушул программанын дагы шайлоочуларга болгон таасири абдан чоң экендиги айтылып келет. Эми курулай кыял, курулай убада эмес, реалдуу сунуштар, реалдуу программа бул ар бир шайлоочуну өзүнө тартып турат. Мисалы 24% баягы сурамжылоо болгон экен, ошол сурамжылоого катышкандардын 24% тандоодо эмне таасир бере тургандыгын айта алган эмес экен. Ал эми чечим кабыл алууда шайлоочулардын 23% талапкерлердин тизмесине көңүл бургандыгы айтылган экен. 19% саясий партиянын аброюна жана чечимин аброюна жараша чечим кабыл алаарын айтышкан экен. 12% болсо пандемия учурундагы гуманитардык жардам көрсөткөндүгү үчүн ошол партияны тандай турганды айтылган экен. 6% жакын адамдардын пикирине таянат экен. 5% партиянын лидерлерине таяна турган болсо, 4% эл алдына чыгып сүйлөгөн сөзүнө таянгандыгы айтылган экен. Дагы бир 4% талапкерлердин өздөрүнүн сүйлөгөн сөзү жана 3% үгүт иштерине жараша жасаган мамилесине карата тандоо жүргүзөрүн айтты. Бизде бир угарман бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Кутмантаңыз менен угуп атабыз сизди. Рахмат айланайын. Мен ошо пайгамбар жасындагы адаммын, баягы силерге кардын сөзүн капка сал дегендей бир оюмду айтып коеюн. Айтыңыз. Деген ой менен чыгып атам. Мен өзү убага менен чыгып турам. Бул эки талай гүлдү жакшы билем. Чыгып оюмду айтып жүргөндөрүм бар. Анан эми ушул жерде каалоо тилекте элибиз
чынын айтканда азыр түпкүлүктүү баягы ордун сезе албай келатат. Талай элестесе эстейт болуш керек. Мен дайыма айтып келем, баардыгынын негизи эл мамлекет деген бизге институт кызмат кыла турган. Ошол жерде кызматкерлердин баардыгы кызматта. Алар бийлик эмес, бийлик эл. Баардык жерде турат, жазылып, бирок элибиздин мына аң сезими ошого бурулуп, сезип, ар ким ошончолук жоопкерчиликти сезе албай атат да. Анткени ушул жерде сал претензия болуп калат, капа болбой болуп калат. Айтыңыз агай, айтыңыз. Бастыра айтып, элге айтып тургула. Айтыңыз агай. Ушул момундай ойду айтып тургула, анткени баардыгын чече турган эл, анан жанагы акыркы убактарда баягы айтып атпайбы, парламентибиз мындай. Эми чынын айтканда моюнга алышыбыз керек. Эми акырында ушу чынын айтканда жанагы жаман сөз менен атап атпайлыбы? Ал парламент асмандан түшкөн жок. Ошо коомчулук көпчүлүгүбүз ошондой болуп, байла болуп, ошондой парламент болуп атат да. Шайладык өзүбүз, Ооба, муну арданбашыбыз керек, моюнга алышыбыз керек. Анан ошол оң жолго түшүшүбүз керек. Бүгүнкү күнү дагы кичине баягы шайлоого пример келтирип кетейинчи. Мен өзүм Токтогулдук болом. Токтогулда ошо ата мекенди кабыл албай, помещение бербей центринде светти өчүрүп коюп, ошо ушундай иштер болуптур. Ачуум келип туугандарыма чалдым. Анткени мындай болбойт. Бул деген бүгүнкү күнү ошо 95-жылы мен кичине өзүм жөнүндө айтып кетейин. Ошол убактагы окружная комиссиянын председатели болдум да Каракөлдө. Ошондо Жумгалбек Аманбаев деген абабызга оппозиционер эле Акаевка. Ошол убакта мен бардыгына каршы туруп, помещениеди берип, чогулуштарды өткөрдүм эле. Эми ушу бүгүнкү күнү да ушундай бурула албай атканыбызга мен абдан нааразымын. Ошондуктан коомчулукка жеткиргиле каалайындар. Баардыгы негизи биз, баардыгы бизден. Өң түстү биз түзөбүз, эл. Өзүбүздөн көз каранды экен да. Жаран, ар бир жаран. Рахмат каалайындар. Чоң рахмат, бар болуңуз. Абдан агайыбыз абдан туура маселени көтөрдү, туура белгиледи. Биз сын пикир айтканда аябай жакшы көрөбүз да, баарыбыз эле. Бул андай экен, бийлик мындай экен, парламент мындай экен. Бирок биз ошол эле учурда өзүбүз дагы жоопкерчиликти сезип, өлкөм үчүн эмне кылдым, кандай салым коштум, мен өлкөм үчүн аз болсо да бир пайдалуу эмне кыла алам деген нерсени да эске алып коюш керек экен. Бул бир жагы. Экинчиден биз мына ушул эле байланышка чыккан агайыбыз айтып атпайбы? Дайыма мен биринчи радио менен кызматташып байланышып турам деп. Агай дагы дайыма айтат да, бүгүнкү күндө ар бир жаран, Кыргызстандын жараны мыйзам чегинде иш кылганды үйрөнүш керек депчи. Мыйзамды сыйлашыбыз керек, мыйзамды сакташыбыз керек деп. Демек, биз мыйзамды өлкө аймагында иштеп жаткан баардык мыйзамдарды сактоо менен дагы өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошо алабыз да. Сөз түрдө. Ар бир жасаган ишибиз, жакшы жасаган ишибиз өлкөнүн өнүгүшүнө гана таасир берет. Ал эми жаңылыштыктарыбыз албетте кандайдыр бир анын артка тартылуусуна өбөлгө түзүп калат го деген ойду айткым келет. Анан шайлоодогу добуш сатып алуу жана сатуу боюнча кеп кылганда, бул мыйзам бузуубу деген суроо бар. Анын мыйзам бузуу экенин калкыбыздын 90% түшүнүп калды. Ооба, толук түрдө билет, түшүнөт. Ал эми 9% мыйзам бузуу экендигин билишпейт экен. 3% ушул суроого жооп берерде абдан кыйналышат экен. Мына ушундай жыйынтык бар. Бул ошол атайын жоопкерчилик каралган экендигин добуш сатып атсаң дагы, сатып алып атсаң дагы, буга сөзсүз бир жоопкерчилик каралгандыгын ар бирибиз эстей жүрүшүбүз керек. Албетте бизде ушундай бир ушундай себептерден улам, ар кандай себептерден улам биз Борбордук шайлоо комиссиясы менен сүйлөшүлгөн маселе боюнча суроолорубузга жооп ала албай калдык. Ага бир техникалык себептер болду окшойт. Биздин ошо режиссердун белгиси боюнча сөзүбүздү жыйынтыктайлы. Эми дагы шайлоо боюнча дагы мына аз убакыт калды. 4-октябрь бул парламенттик шайлоо күнү, 3-октябрь мыйзам боюнча тынчтык күнү деп айтылат. Ал күнү эч ким эч кандай үгүт иштерин жүргүзбөшү керек. Бир дагы партия үгүт иштерине байланышкан иш аракеттерди кылганга мыйзам жол бербейт.
ага чейин үгүт абдан кызуу жүрөт. Бирок ошол үгүт жүрүп жаткан кездерде жогоруда араванда, нарында болгон сыяктуу мыйзам бузган иш аракеттер болбосо экен деген тилекте. Ага ар бирибиз жоопкербиз, ар бирибиз ошону токтотуп кое алабыз. Баарлап биргеликте ошо чыр чатактарсыз шайлоо өткөрүүгө баралы деген ниетте биз сөзүбүздү жыйынтыктайлы. Ооба. Бүгүн мына ушундай жакшы бир ниет менен, жакшы бир тилек менен программабызды аяктап жатабыз. Таң эрте кызматыңыздарда Талайгүл Чабдарова жана мен Чыңгыз Рыскелдиев болдук. Ал эми биздин техникалык топ Улан Солтобек уулу, Максат Мамыралиев жана Азиз Чокморов сиздер үчүн кызмат кылды. Биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу таңкы бурулушта жолукканга чейин коштошобуз. Урматтуу биздин биринчи радионун угармандары, көрөрмандары, ошондой эле бизди карап, угуп отурган Facebook пайдалануучулар, биз сиздердин ой пикирлерди, сунуштарды дагы күтөбүз. Эфир учурунда 39 21 90 же болбосо 0502 39 21 90 телефондору аркылуу дагы биз менен байланышка чыгып, ой пикир сунуштарыңыздарды айтып турсаңыздар болот. Анда кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.